Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма ба'д. Аллах субханаху ва тааланын жардамы менен жүрөктү тазалоонун 10 эрежеси аттуу китепти уланта беребиз. Бүгүн 5-эрежеге жеттик. Буга чейин 4 эрежени алган болчубуз. Бүгүнкү 5-эреженин аталышы Шейх айтат, Шейх Хафизахуллах айтат, ал-каидатул хамиса, 5-эреже ат-таскияту, тахлияту ва тахлия. Жүрөктү тазалоо деген түшүнүк, жүрөктү тазалоо, жүрөктү тарбиялоо, жүрөктү оңдоо деген түшүнүк бул эмне дейт? Бул эки нерсе дейт. Тахлиятун ва тахлия дейт. Бул тазалануу жана кооздонуу. Тазалануу жана кооздонуу. Биз ушуну билишибиз керек да. Мындай эреже бар да, шариаттык бир эреже бар, айтылат. Ат-тахлияту кобла тахлия деп айтылат. Кооздонуштан мурда биринчи тазаланыш керек дейт. Эми ушул эреженин негизинде жүрөктү тазалоо, жүрөктү оңдоо, напсини оңдоо деген дагы ушул эреженин негизинде курулат. Таскиятун нафс деген түшүнүк бул ушул эки нерседен турат. Биринчиси тахлиятун нафс, авалан биринчи жүрөктү тазалоодон турат. Тазалоо мааниси деген бир жаман сыпаттардан, же бир күнөөлөрдөн, ушундай бир жамандык иштерден жүрөктү тазалоо биринчи. Анан экинчиси бул андан соң, ушу тазалагандан кийин аны жакшылык иштер менен, Аллахка жакындатуучу сооптуу амалдар менен жүрөктү кооздоо. Ушул эки нерседен турат. Эми баардык эле адамдарга белгилүү бир нерсе бар. Бир адам эгерде бир таза кийим кийерден мурда, кооздонуштан мурда эмне кылат? Биринчи кир кийимдерди чечет, туурабы? Кир булганып калган жаман кийимдерди чечет, же болбосо жуунуп тазаланат, биринчи жуунуп тазаланат, андан кийин кооз кийимдерди кийип, жуунуп тазаланып, анан жакшы атырлар менен себинет, туурабы? Ал эми эгерде кимде-ким тазаланбай туруп, жуунуп тазаланбай туруп эле эгерде кооздонуп, атыр себинген болсо, бул эмне дейбиз? Бул туура эмес дейбиз, биз айтабыз. Биринчи эмне? Жакшылык кооздонуштан мурда эмне дейт? Биринчи тазаланыш керек деген түшүнүк бар. Ушул эреже шариатта кандай колдонулат? Адам жакшы болбойт качан биринчи жаман нерселерден тазаланып, андан кийин жакшы амалдар менен кооздонбойн. Ошондуктан кайсы бир адам чынчыл деп, чын сүйлөйт деп сыпатталбайт, качан ал жалган сүйлөөнү, калп айтууну таштамайын. Биринчи адам жалган сүйлөгөндү, жаман калп айтууну ташташ керек, андан кийин туура сүйлөп, акыйкатты сүйлөп жүргөндөн кийин ошондо жакшы адам болот. Ошондой эле, мисалы кайсы бир адам баатырдык сыпаттар менен, ошо эрдик сыпат менен сыпатталбайт, качан биринчи ошо коркоктук сыпаттан тазаланмайын. Коркоктуктан же алсыз жүрөктүктөн адам тазаланмайын, ал адам баатыр деп аталбайт. Ушундай эле бул жакта дагы Аллахка ыйман келтирүү. Адам Аллахка ыйман келтирүүчү момун пенде болбойт, качан буга чейин капырлыктан тазаланмайын. Капырлыктан, Аллахка шерик келтирүүдөн, тагутка ыйман келтирүүдөн, ушундай нерселерден адам баш тартмайын, ал Аллахка ыйман келтирген деп эсептелбейт. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айткан, бул эреженин мааниси бул Куранда келет. Куранда Аллах Таала айтат: "Ва ма якфур бит-тагути ва ю'мин билlah" дейт. Ким тагутка капыр болсо дейт. Тагутка капыр болсо деген мааниси, кимде-ким эгерде Аллахтан башка сыйынылуучу, Аллахтан башка адамдар кимге сыйынбасын, ошонун баарысынан баш тартып, тагутка, Аллахтан башка сыйынган жалган кудайларга капыр болсо дейт. Андан кийин эмне дейт? "Ва ю'мин билlah" дейт. Жана Аллахка ыйман келтирген болсо дейт. Биринчи эмне келди? Биринчи жокко чыгаруу келди. Биринчи тазалануу келди. Жалган кудайларга сыйынуудан, ширктен, куфрлыктан баш тартуу, тазалануу келди. Андан кийин эмне дейт? "Ва ю'мин билlah" жана Аллахка ыйман келтирсе дейт. Андан кийин Аллахка ыйман келтирүү менен кооздонуу келди. Эмне дейт Аллах Таала антысында? "Фақад истамсака бил урватил усқа ла инфисама лаха" дейт. Ал деген бекем тутканы кармаптыр дейт. Ал ошол адам бекем тутканы кармаптыр, эч качан сынбаган дейт. Ушул сөз Бакара сүрөсүндө келген ушул аят, тагутка капыр болуп Аллахка ыйман келтирүү деген мааниси ушул ла илаха иллаллах сөзүнүн мааниси. Биз айтабыз ла илаха иллаллах деп, ушул таухидтин күбөлүгү, исламдын күбөлүгү. Ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынып татыктуу зат жок деген. Ушул күбөлүктүн дагы маанисинде ушул эки нерсе бар. Тазалануу, анан кооздонуу. Биринчи айтканда, адам качан айтып жатканда ла илаха дегенде Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок дейт. Ла илаха, эч бир сыйынууга татыктуу зат жок деп. Баардык Аллахтан башка адамдар кимге сыйынган болсо, ошонун баарысынан, баардык жалган кудайдан баш тартат. Ошонун баарысына капырлыкты көрсөтөт дагы, андан айтат иллаллах. Жана жалгыз Аллахка сыйынам. Жалгыз Аллах сыйынууга татыктуу. Ушул менен эмне болот экен? Биринчи ширктен тазаланат, андан кийин Аллахка ибадат кылуу менен адам кооздонот. Демек ушул эреже кооздонуштан мурда тазаланыш керек деген түшүнүк бул ошо ла илаха иллаллах келмесинде дагы бар. Эмнекен адам Аллахка ибадат кылуу менен, Аллахка сыйынып, таухид менен кооздонуштан мурда эмне кылыш керек экен? Биринчи ширктен тазалануу зарыл. Ширктен тазаланып, Аллахтан башка шерик келтирген нерселердин баарысынан баш тартып, ширктен дагы мушриктерден баарысынан баш тартмайын, эмнекен? Ал экинчи жагын тастыктаган туура эмес болот. Бул эгерде анда ширктен тазаланбай туруп Аллахка эле ибадат кыла турган болсо, бул эмне болот? Бул ибадат кылгандары мүмкүн ага пайдасыз болуп калышы мүмкүн. Анткени Аллах Таала
Аллах Таала Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып туруп айтканда: "Ла ин ашракта ла ахбатанна амалук" дейт. Эгерде сен ширк кылсаң, сенин кылган ибадаттарың баарысы күйүп кетет дейт. Сен ширк кыла турган болсоң, кылган иштериңин баарысы жок болуп кетет дейт. Демек, мындан эмнени түшүнөбүз? Эгерде адам Аллахка шерик кошуудан, ширктен, ошол жамандык иштерден, капырлыктан тазаланбай туруп, тазаланбайынча Аллахка ибадат кылган болсо, тазаланбай туруп Аллахка ибадат кылган болсо, ошол ибадаты ага пайдасыз эле болуп калат. Ага пайдасыз болот. Ошондуктан биз айтабыз, Аллахка ибадат кылуу менен, Аллахка баш ийүү, моюн сунуу менен коздонуштан мурда биринчи эмне дейбиз? Капырлыктан, Аллахка шерик кошуудан тазалануу дейбиз. Адам анан качан эгерде ширктен тазаланып, анан кийин Аллахка ибадат кылуу менен коздонгон болсо, мына ошондо анан жүрөгү таза болот. Жүрөгү оңдолот. Ошондо гана чыныгы эмне? Ла илаха иллаллахту иш жүзүнө ашырган болот. Эми дагы жөнөкөйрөөк мисал бар. Элчесиңер бир христиан болсо, ал деген Аллахка сыйынып атса, Аллахка дуа менен кайрылып, мисалы намаз окуп атат деп коелу, орозо кармап атат деп коелу, бирок ошол менен бирге ширктен тазаланган жок. Исага сыйынып атат, Марияма сыйынып атат. Мунун ибадаттарынан пайда болобу? Ибадаттарынан пайда болбойт. Анткени бул ширктен тазаланган жок, ширкти таштаган жок. Ошондой эле көрдүңүздөрбү, мисалы биз Аллахка ибадат кылуудан мурда биз биринчи ширктен тазаландыкпы, ошого көңүл бурушубуз керек да. Анткени ширкти таштабай туруп Аллахка ибадат кылган адам, бул эреженин негизинде жанагындай кирлерден, булганган нерселерден тазаланбай туруп, өзүн жуунуп тазаланбай туруп, ал коздонуп, таза кийимди кийинип аткан адамга окшош да. Бул туура эмес да, бул туура эмес экенин баарына эле белгилүү. Демек эмне экен? Мына бул эки нерсе айтып атабыз. Мына жүрөктү тарбиялоо, жүрөктү оңдоо деген эки нерседен турат экен. Эмне экен? Биринчиси деген күнөөлөрдөн тазалануу, күнөөлөрдү таштоо, экинчи жакшылык иштер менен Аллахка жакындатуучу, Аллахтын ыраазычылыгын алып келе турган сооптуу иштер менен колдонуу. Ушул эки нерсе. Бирок ошол менен бирге, мисалы биз айтып атпайбыз, биринчи күнөө иштерди ташташ керек дейт. Ташташ керек деп айтып жатабыз, күнөө иштерди токтотуш керек. Бирок ошол соопчулук иштерди, Аллах Таалага жакындата турган иштерди адам аткарып жүргөн болсо, Аллахка ибадат кылууда дайым ошону такай аткарып бекем болуп жүргөн болсо, бул дагы күнөөлөрдү ташташына эң башкы себептерден болот. Эң башкы жардам берүүчү нерселерден болот. Эмнекен? Адам ибадатта бекем болуусу бул күнөөлөрдү ташташынын эң башкы себептеринен. Демек, кимде ким эгерде күнөөнү таштай албай жүргөн болсо, эмне деп айтабыз ага? Ибадаттарыңа бекем кыл, ибадаттарыңа көңүл бур. Ошондо Аллах Таала сага күнөөңү таштаганга да жардам берет. Анткени бул тууралуу мына бул маани Куранда тасдыкталат. Буга далил мына Аллах Таала Куранда айтат: "Вакимус салат" дейт. Намазды тургузуңуң дейт. Намазда тургузуңуң. Айтат: "Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар". Чынында намаз бул бузук жана күнөө иштерден кайтарат дейт. Намазды тургуз дейт. Чынында намаз бузукулуктан жана күнөө иштерден кайтарат дейт. Эми суроо. Кээ бирлер айтат да, мына мен намаз окуп жүрөм, бирок күнөө иштерин ташташ мага болбой атат. Мен кайра эле күнөөгө түшүп калып атам деген эмне? Бул жакта айтылып жаткан. Анда Аллах Таала айтып атпайбы? Намаз жамандык иштерден, бузукулуктан, күнөөнөн тосот деп. Бирок мейик болбой атат десе эмне дейбиз? Бул жакта айтылып жаткан намаз бул чыныгы хушуу менен, ой жүгүртүү менен, ошол намазда турганда денеси менен эле эмес, жүрөгү менен да туруп окулган намаз жөнүндө айтылып жатат. Мына ушундай түрдө адам жөн эле денеси менен эмес, жүрөгү менен да туруп, толук айтылып жаткан сөздөргө, кыймыл-аракеттерге ой жүгүртүү менен адам намаз окуй турган болсо, мына ошол намаз ага пайдалуу болот. Ошол намаз мына биякта Аллах Таала айткандай, аны бузукулук иштерден жана күнөөлөрдөн тосот. Ошондой эле зекет дагы. Зекет тууралуу да Аллах Таала айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирукум ва тузаккихим биха ва салли алейхим" дейт. Сен дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах Таала кайрылып жатат. Сен алардын мал мүлкүнөн дейт, аларды күнөөлөрдөн тазалай турган жана алардын байлыгын, адабахалагын же соопторун көбөйтө турган зекет садакасын ал дейт. Мына бул жакта караса, Аллах Таала садака тууралуу эмне деп айтып жатат? Ал сен ошо садакасын ал дейт. Ал ошо садака, ошо зекет, алар бере турган зекет эмне кылат дейт? Аларды тазалайт дейт. Көрдүңөрбү? Демек, адам эгерде ушул улуу исламдын түркүгүн аткарып жүргөн болсо, өзүнүн мал мүлкүнөн зекетти чыгарып жүргөн болсо, садака берип жүргөн болсо, эмне экен? Бул деген адамды күнөөлөрдөн тазалайт экен. Бул дагы адамды күнөөлөрдөн тазалайт. Ошол менен бирге мына анан эмне дейт? Адамдын соопторун, адамдын ошо адабахалагын, адамда болгон жакшылыктарды көбөйтөт дейт. Бул жакта эрежеге мына эки жагына тең бул аятта далил бар. Биринчи айтат, тазалайт дейт. Андан кийин алардын жакшылыгын көбөйтөт дейт. Мына бул жакта тазалануу жана коздонуу деп айтпайбызбы? Ошол экөөнө тең мына зекет дагы жардам берет. Бул маанинден эмнени түшүнөбүз? Демек, зекет негизинен мал мүлктү азайтпайт. Бул дагы ушул далилдердин бири. Мал мүлктү азайтпайт. Бул тескерисинче адам зекет бере турган болсо, эмне анын мал мүлкү кайра көбөйөт. Ошол адамдын күнөөсүн ташташына кайра чоң түрткүлөрдөн, чоң жардамдардан болот. Жана адамдын сообу көбөйөт. Анан эң башкысы эмне болот? Эң башкысы Аллахтын алдында болгон өзүнүн парызын аткарган болот. Аллах Таала анын мойнуна жүктөгөн милдетти аткарып жүргөн болот. Кийин эки бөлүктөн кийин, андан кийин намаздан кийин үчүнчүдөн исламдын түркүгү бул ошо зекет. Ошо зекетти берген болот. Андан айтат: "Вассалли алейхим" жана алар үчүн дуа кылгының дейт. Алар үчүн дуа кылың деп Аллах Таала пайгамбарыбызга буйрук кылып жатат ушул аятта. Бул эмне тууралуу? Биринчи намаз тууралуу айттык.
намаз жардам берет экен, ошондой эле зекет адам берип жүргөн болсо, бул дагы күнөөлөрдү таштоого бир чоң бир жардам берүүчү себептерден болот экен. Ошондой эле мына кийинки исламдын түркүгү бул эмне? Бул орозо. Орозо дагы эгерде адам орозонун такайы кармап жүргөн болсо, орозонун ушул ибадатка көңүл буруп, ошол ибадатка ой жүгүртүп, хушу менен Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллах Тааладан болгон соопко жетүүнү ниет кылып адам орозону кармаган болсо, бул дагы күнөөнү таштаганына адамга чоң бир жакшы бир себептерден болот да, чоң жардамчылардан болот. Анткени Аллах Таала Кур'ан айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман келтиргендер дейт. Аллах айтат: "Эй иман келтирген пенделер, силерге орозо парз болду, силерге чейинкилерге парз болгондой сыяктуу эле" дейт. Бизге чейинкилерге дагы демек орозо парз болгон экенин мындан түшүнөбүз. Силерге дагы орозо парз болду. Орозо демек бул парз. Рамазан айында бир ай орозо кармоо бул ар бир мусулмандын парзы. Айтат: "Лааллакум таттакун" дейт. Мүмкүн силер такыба болорсуңар дейт. Орозо кармасаңар, ошо Аллахтын буйругун, парз кылган ибадаттын ошо орозону аткарсаңар, эмне дейт Аллах Таала? Мүмкүн ошондо такыба болорсуңар дейт. Демек орозонун максаттарынын бири эмне экен? Адамды такыбалыкка алып келүү. Адам орозо кармаган болсо, мунун максаты эмне экен? Адамды такыбалыкка алып келиш. Такыбалыкка. Адам ошо Рамазан айында орозо кармап жүргөндө өтө улуу тарбиялоочу бир сабак бар орозодо. Орозо бул бир эле жөн эле тамактан тыйылуу, тамак аштан тыйылуу деп түшүнбөшүбүз керек да. Бул орозодон өтө чоң тарбия бар да, адам үчүн чоң сабактар бар. Өзгөчө мына ушул темабызда, мына жүрөктү тазалоонун темасында. Биз айтпадыкпы, жүрөктү тазалоо деген бул эмне дедик? Тазалануу жана коозонуу деп эки нерсе айттык. Күнөөлөрдөн тазалануу жана жакшылык иштери менен коозонуу. Орозо кармап жүргөн адам эмне кылат? Бул күндүз тамактан, жеп ичүүдөн, ошондой эле аял менен кошулуудан адам тыйылып, мына өзүн тазалап жүрөт. Ал эми кечинде болсо, намаз окуу менен, Аллах Тааланын Кур'андын аяттарын окуу менен, ошолорго ой жүгүртүү менен адам өзүн кооздойт. Ушундай демек чоң сабак бар да бул орозодо. Жана мына күнөөнү таштаганга өтө мына чоң дагы пайда бар орозодо. Өтө чоң пайда бар. Анткени мына хадис кудсиде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Аллах Таала айтты дейт да. Аллах Таала айтат: "Ядау таамаху ва шарабаху ва шахвату мин ажли" дейт. Ал адам дейт, ошо орозо кармап жүрүп турган адам тамагын жана суусундуктарды, жеп ичүүсүн, жегенин, ичкендерин жана аял менен кошулгандыгын эмне дейт? Шахваттарын мен үчүн таштады дейт. Мен үчүн таштап жатат. Мына карасаңар, бул 3 нерсе. Мына буякта ошол хадисте кирген Аллах Таала айтып кеткен эмне 3 нерсе. Эмне? Тамак жеген, суусундук ичкен, же болбосо аял менен кошулган. Бул 3 нерсе эмне? Бул мубах нерселер. Шариатыбызда уруксат берген нерселер. Бирок адам ушул уруксат берген нерселерди адам таштап көнгөн болсо, элестеңиздер, мына орозодо Аллах Таала уруксат берген нерселерди адам таштап жүрөт. Эгерде ушундай адал мубах болгон нерселерди адам таштап көнгөн болсо, ошентип бир ай ичинде өзү тарбияланат дагы, андан кийин арам нерсени ташташ ага андан жеңил болот. Көрдүңөрбү? Түшүнүктүүбү бул жак кандай сабак болуп атат? Адам ошол адал болгон, ага мубах болгон нерсени таштап ошого көнүп алса, арам болгон нерсени ташташ андан дагы жеңил болуп баштайт. Ошондуктан бул эмне? Орозонун ушундай чоң өтө сабагы бар. Мына ошондуктан мына пайгамбар саллаллаху алейхи ушул мааниге багыттап мынтип айткан сөзү бар да. Айтат: "Маллам яда каула зур вал амал бихи фалейса лиллахи хажатун фи ан яда таамаху ва шарабаху" деп пайгамбар айтканда, ким эгерде калп сүйлөнүү дейт. Эгерде жалган сүйлөнүү же болбосо ошол калп сөздөр менен алектенүүнү таштабаса дейт, анда анын дейт, ошол тамакты жеп ичкенди таштагандан Аллах Тааланын эч кандай кажети жок дейт. Карасаңар, ушул кандай улуу хадис. Ким эгерде ошол жалган сүйлөгөндү, калп айтканды, же болбосо жалган ушундай туура эмес сөздөр менен алектенип жүрүүнү таштабаса дейт, анда ал ошол тамак ашын таштап жүргөндөн дейт, Аллах Таалага анда эч кандай кажети жок ал нерседен дейт. Мындан эмнени түшүнөбүз бул хадистен? Демек, орозонун максаты бул бир эле ушул тамак жеп ичкенди таштагандан эмес. Мунун мааниси адамды тарбиялаш. Күнөөлөрдү тазалаганга адамды тарбиялап көндүрүш. Күндүзү адам орозо кармап жүргөндө жаман нерселерден тыйылып, Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылып, өзүн тазаланып жүрөт. Ал эми кечинде болсо намаз окуу менен, Куранды окуу менен кооздонот. Ошондо анан ушинтип эки нерсени өзүнө жыйнаган болсо, анын жүрөгү хушуу болот. Жүрөгүндө коркуу, Аллах Тааладан болгон таазим, Аллах Тааладан болгон коркуу пайда болот. Такыбалык пайда болот. Ошондой эле анын руху, анын жан дүйнөсү азыктанып баштайт. Азыктанат. Ошол менен бирге эмне? Анын ыйманы көбөйөт. Демек эмне экен? Мына ушул эки нерсе бирге болгон болсо, мына чоң пайда алып келет адамды. Көрдүңөрбү? Мына ушул эки нерсе тазалануу жана коозонуу мына баардык исламдын ибадаттарында, баардык исламдын түркүктөрүндө камтылган нерсе. Мына ошол шахадаттан баштап, эки исламдын бөлүгүнөн баштап, мына башка ибадаттарда да ушул эки нерсе бар. Эки нерсенин мааниси бар. Эмне экен? Күнөөлөрдөн тазалануу, жаман нерселерден тазалануу, ошондон кийин андан кийин гана жакшылык нерсе менен, Аллах Таала ыраазы боло турган жакшылык ибадаттар менен коозонуу. Жана бул жакта мына айттык, жүрөктү тазалоо эмне аркылуу болот экен? Күнөөнү таштоо менен болот. Адам эгерде күнөөнү таштабай туруп, жамандык иштерди кылып жүрүп, менин жүрөгүм таза дей турган болсо, ал жалганчы.
Андай болуш мүмкүн эмес. Андай болуш мүмкүн эмес. Эмне экен? Мына жүрөктүн, адамдын жүрөгүнүн таза болуусу сөзсүз аны жаман иштерди, күнөө иштерди, жаман адеп акылакты таштаганга сөзсүз алып келет. Эгерде адамдын жүрөгү таза болгон болсо. Ал эми эгерде сырткы ошо ибадаттарды аткарбай жүргөн болсо, Аллах Таала парз кылган ибадаттарды аткарбай, арам иштерди аткарып жүргөн болсо, күнөөнү таштабай, ширкти таштабай жүргөн болсо, адам эмне? Анан жүрөгүм таза дей турган болсо, бул адам жалганчы. Бул адам жалганчы. Анткени андай болуш мүмкүн эмес. Мына адамдын жүрөгү таза болуп туруп, сырткы амалдары бузук болгон, андай болуш мүмкүн эмес. Адамдын жүрөгү таза болгон болсо, сөзсүз дене мүчөлөрү ошонун артынан ээрчийт. Анткени бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, "Инна фил жасади мудга" дейт да, мына чынында денеде ушундай бир үсүм эт бар дейт. "Ва ин салахат салахал жасаду куллу, ва иза фасадат фасадал жасаду куллу." Эгерде ошол үсүм эт, денедеги болгон үсүм эт оңоло турган болсо, анда баардык дене мүчөлөр оңолот дейт. Эгерде ал бузула турган болсо, анда баардык дене мүчөлөрү бузулат дейт. Ал эмне дейт? Аля вахил калб дейт. Чынында ал жүрөк дейт. Мына бул хадистин, улуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинен эмнени түшүнөбүз? Эгерде адамдын жүрөгү таза болгон болсо, сөзсүз ошол жүрөгүнүн таза болгондугу дене мүчөлөрүндө көрүнүп чыгат. Дене мүчөлөрү сөзсүз ошол жүрөгүнүн тазалаганын артынан ээрчийт. Ал эми жүрөгү бузук болгон болсо, ошол нерсеси сырткы дене мүчөлөрүнөн көрүнөт. Мына ушул себептен адамдын жүрөгүнүн таза болуусу анын такыбалыгына, анын динчилдигинде болгон өтө бир чоң мааниге ээ болгондуктан мына ушул сабактарды өтүп жатабыз да. Мына ушул темага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болот. Жүрөктүн таза болуусуна, жүрөктө бир кандайдыр бир туура эмес оорулардан аны тазалап билүүгө, кандайдыр бир туура эмес ниеттер, туура эмес умтулуулар, кандай бир арам ниеттерден адам жүрөгүн тазалап, жүрөгүнө көңүл буруп жүргөн болсо, ошол менен бирге анын сырткы дене мүчөлөрү дагы жеңил эле, оңой эле туура жолго түшүп кете берет да. Ал эми адам эгерде күнөөлөрдү таштай албай жүргөн болсо, жаман жолдо жүргөн болсо, демек ал биринчиден өзүнүн жүрөгүн карасын да. Жүрөгүндө кандай ниеттерин оңдосун, может жүрөгүндө бир кандай бир арам ниеттер, туура эмес умтулуулар болгондур да. Ошол себептүү ал сырткы амалдарынан да оңдой албай жүргөндүр. Демек эмне экен? Мына адамдын жүрөгүнүн таза болуусу бул анын күнөөлөрү таштоо менен болот. Күнөөлөрү таштоосу менен болот. Адам күнөөлөрү ташташ керек. Күнөөлөрдү, ушу жаман адеп акылакты, Аллах Таала тыйган нерселерди таштайт. Ошол аркылуу адамдын жүрөгү тазаланат. Анткени бул күнөөлөр, бул күнөө иштер, Аллах Таала тыйган нерселер эмне? Бул хидаятты, туура жолго түшүүсүн адамдын, ошондой эле ыйманды анын жүрөгүнөн тосуп калат. Анын жүрөгүнө ыймандын нуру жана хидаяттын нуру жүрөгүнө жетпей калат. Анткени күнөөлөр бул жүрөктү каптап калат. Бул тууралуу мына буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан. Бул хадисти имам ат-Тирмизи келтирген, ошондой эле Шейх Альбани Сахих Таргиб ва Тархибте муну хасан деп айткан. Мына бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Иннал абда ида ахта хатиятан туктабу фи қалбихи нуктатан сауда" дейт. Эгерде мына пенде дейт, Аллахтын пендеси бир күнөө кыла турган болсо, бир күнөө кылса дейт, анын жүрөгүнө бир кара чекит коюлат дейт. Адам, Аллахтын пендеси бир күнөө кылса эмне экен? Анын жүрөгүнө бир кара чекит коюлат дейт. Фаида хуа наза вастагфара ва таба суқила қалбуху дейт. Эгерде ал адам токтотуп, ошол күнөөнү токтотуп, Аллахтан кечирим сурап, истигфар кылып, Аллахтан кечирим сурап, ошо кылган күнөөсү үчүн жана тобо кылган болсо, күнөөсүнөн тобо кыла турган болсо, эмне дейт? Анын жүрөгү тазаланат дейт. Ошол коюлган чекит тазаланып, өчүп калат. Ва ин ада зида фиха хатта та'алау қалбаху дейт. Ал эми күнөөнү кайра уланта берсе дейт, тобо кылбай, токтотпой күнөөнү кайра уланта берген болсо эмне дейт? Ал ошол чекит көбөйө берет дейт. Ошол чекит көбөйөт дейт. Качан анын ошентип көбөйөр дейт, анын жүрөгүн толук каптап калат дейт. Субханалла. Билесиңер, мына ошентип кара чекит коюлуп чекит болуп отуруп, качан эмне жүрөгү толук капталып калат дейт. Жүрөгү толук капталып калат. Анан айтат: "Ва хуа рана аллази закараллах" дейт. Мына ушул дейт, Аллах Таала Куранда айткан дейт. Аллах Таала эскерген ар-ран деген түшүнүк дейт. Ар-ран деген эмне? Бул жүрөктүн оролуп калуусу, капталып калуусу күнөөлөр менен. Мына ушуну Аллах Таала Куранда айткан. Аллах Таала Куранда айтат: "Калла бал рана ала кулубихим ма кану яксибун" дейт. Жок дейт. Алардын жүрөктөрү дейт, өздөрү тапкан күнөөлөр менен капталып калган дейт. Алардын жүрөктөрү алар тапкан күнөөлөр менен эмне дейт? Оролуп калган, капталып калган дейт. Субханалла. Аллах Тааладан сурайбыз, баардыгыбыздын жүрөгүбүздү таза кылган болсун. Мына күнөөнүн кандай апаты, күнөөнүн кандай жамандыгы. Карасаңар, жүрөктү ушинтип каптап калат дагы, ошол себептүү, ошол кесепетинен эмне болот? Адамга хидаяттын, туура жолдун нуру жетпей калат жүрөгүнө. Ыймандын нуру жетпей калат. Мына ошол себептүү качан адамга сабактар болгондо, насааттар айтылганда адамдын жүрөгү таасир этпей калгандыгы ошондуктан. Анткени жүрөгү капталып калган, күнөөлөр менен капталып калган. Ошондуктан адам Куранды укса дагы, Куран аяттарын укса, хадистерди укса дагы жүрөгүнө таасир этпегендиги ошондуктан. Субханалла.
Ошондуктан мына ой жүгүрүшүбүз керек, коркушубуз керек. Эгерде адамга бир сабактар таасир этпей аткан болсо, Куранды окугандыгы, Куранга ой жүгүрткөн таасир этпей атса, демек эмне экен? Ал өзүнө ой жүгүрүш керек. Ошол жүрөгүнүн абалына көңүл буруш керек. Мүмкүн жүрөгү капталып калгандыр күнөөлөр менен. Ошол себептүү туура жолдун, ыймандын нуру жүрөгүнө жетпей аткандыр. Ошол себептүү мүмкүн ыймандын даамын татпай аткандыр. Эми бул эгерде ошондой абалда болуп калган болсо, эмне кылыш керек адам? Эмне кылыш керек? Сөзсүз истигфар кылыш керек. Мына бул хадисте айтып атат. Эмне дейт? Жүрөк койло, ошол чекит коюлат дейт жүрөгүнө. Бирок качан адам токтотуп күнөөнү, истигфар кылып дейт, Аллахтан кечирим сурап, анан тобо кыла турган болсо, анын жүрөгү тазаланат дейт. Анын жүрөгү тазаланат. Мына бул жакта жүрөктү тазалоонун дагы себебин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге көрсөтүп кетип атат. Эмне аркылуу болот экен? Истигфар аркылуу, тобо аркылуу. Аллах таалага тобо, чын жүрөктөн, чын ыхластуулук менен ошол күнөө келтирген күнөө үчүн адам кейип, эч качан буга кайтпайм деген бекем ишеним менен ошентип адам тобо кыла турган болсо, ошондо эмне болот? Ошондо жүрөгү тазаланат. Жана билишибиз керек, Аллах тааланын мээрими бардык нерсени камтайт. Аллах тааланын кечирими мына бизге ачык. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар кезде биз эмне кылыш керек? Аллах тааладан кечирим сурап калыш керек. Тобо күнөөлөрүбүздүн тобо кылып таштап кутулуп калышыбыз керек күнөөлөрдөн. Анткени эмне? Мына тобо, Аллах таала тобону кабыл кыла берет качан эмне? Эки учурга чейин. Качан күн кайра батыштан чыкмайын дейт, качан кыямат башталгандан кийин болду, тобо кабыл алынбайт. Ошондой эле экинчи учур качан адамдын өлүмү, адамдын жаны ушу кекиртигине келип калмайын. Бул адам өлөрдүн алдында мына мен эми тобо кылдым дей турган болсом, мына ошондо кабыл болот. Мына ошондуктан альхамдулилля, мына азыр мүмкүнчүлүк бар кезде, азыр мына убакыт кеч болуп кала электе эмне кылыш керек? Эртерээк шашылышыбыз керек тобо кылганга шашылышыбыз керек. Мына бул тууралуу Аллах таала Куранда айтат. Иннама таубату аля Аллахи лиллазина я'малуна су'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib дейт. Мына чынында Аллах таала дейт. Аллах таала сөзсүз милдеттүү түрдө тобосун кабыл алат дейт. Кабыл алат кимдин дейт? Ким жамандык кылып дейт. Ямалан су bijahала дейт. Билбестиктен же каталашып калып, өзү атайлап эмес, эми каталашып же нафси тартып кетип, ушундай жахилдикке түшүп кетип, адам күнөөнү кылып алган болсо, Аллах таала сөзсүз анын тобосун кабыл алат дейт. Аллах таала милдеттүү түрдө кабыл алат дейт. Бирок эмне шарт менен? Thumma yatubuna min qarib дейт. Ал ошондон кийин шашылып, андан кийин анын артынан шашылып тобо кылган болсо дейт. Тобого шашылган болсо дейт. Fa ulaika yatubullahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima дейт. Мына ушулардын Аллах таала тобосун кабыл алат дейт. Жана чынында Аллах таала бул билүүчү жана хаким дейт. Хаким зат. Аллах таала данышман зат дейт. Бирок улантысын Аллах таала айтат. Бул Ниса сүрөсүндө улантысын айтат. Wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an дейт. Бирок ким дейт? Күнөө кыла берет дейт. Күнөө кыла берип качан ага өлүм келгенде, мына мен азыр тобо кылдым дегендердин тобосу кабыл болбойт дейт. Карасаңыз, субханалла, мына кандай өкүнүчтүү да. Адам күнөө кыла берет, уланта берет, качан мына өлүм келип калды. Мына баардык нерсе анык болду. Мына баардык нерсе түшүнүктүү болду. Мына акырет анык экени билинип калганда эмне? Мына мен азыр тобо кылдым, Аллах таала кечире көр десе эмне? Мына ошол учурда мына алардын тобосу кабыл болбойт дейт. Улайка а'тадна лахум азабан алима дейт. Мына булар үчүн эмне дейт? Биз катуу оор азаптарды даярдап койдук дейт. Субханалла. Мындай акырет, мындай өлүмдөн Аллах таала баардыгыбызды алыс кылган болсун. Демек эмне экен? Биз сөзсүз истигфар кылышыбыз керек. Мына күнөөлөрдөн кечирим сураш керек. Анткени Аллах таала кечиримдүү зат. Биз качан эгерде адам кандай гана күнөө кылбасын, кандай гана көп күнөө кылбасын, кандай гана чоң күнөө кылбасын, билип турган болсо, анын кечире турган Роббиси бар экенин билип турган болсо, ошол билгендиги анын ошо күнөөсүн кечиришине чоң себеп болот. Анткени хадисте ушундай келет, мына менин пендем күнөө кылды дейт. Бирок билет дейт, анын кечире турган Роббиси бар экендигин дейт. Жана мен аны кечирдим дейт. Мына ошол биздин Роббибиз бар, Аллах, биздин жаратуучубуз бар. Кандай гана күнөө кылбасын, мени кечирет деген адамда түшүнүк болгон болсо, ошол ишеними себептүү Аллах таала анын күнөөсүн кечирип коюшу мүмкүн. Бирок ошол менен бирге адам өзү дагы күнөөдөн арылганга аракет кылыш керек. Күнөөдөн тазалан. Анткени Аллах таала кечирет деп коюп эле адам уланта берген болсо, мүмкүн эмне? Ошентип жүрө берип, мүмкүн өлүмдүн аягына чейин тобо кылбай калышы мүмкүн. Бирок бул жакта дагы эгерде адам күнөө кылып туруп Аллах таала мени кечирбейт дей турган болсо, ушул кечирбейт деген нерсе бул эмне болот? Адамды капырлыкка, куфрлукка алып келет. Элестетсеңер, адам бир күнөө кылат да, күнөө кылып туруп, мына Аллах мени кечирбей калды. Мына болду, мен Аллах таалага түзбө-түз кайрыла албай калдым деп эгерде адам ушинте турган болсо, мына Аллах мени кечирбейт дей турган болсо, ушул айткандыгы буга чейин кылган күнөөсүнө караганда оор күнөө. Ага караганда оорураак күнөө. Жана бул капырлык. Биринчи күнөөсү мүмкүн аны исламдан калтыргандыр. Ал мусулман болуп калат. Бирок экинчи жанагы Аллах мени кечирбейт дегенде адамды исламдан чыгарып салышы мүмкүн. Анткени Аллах Куран айткан: "Иннаху я'асу мин рухиллахи лил каумил кафирун." Чынында Аллахтын мээриминен бир гана капырлар үмүт үзөт дейт. Ошондон адам канчалык кандай гана күнөө кылбасын, эмне кылыш керек? Истигфар кылганга, тобо кылганга шашылыш керек, умтулуш керек жана сөзсүз билип туруш керек. Аллах таала мени кечирет деген бекем ишеним болуш керек. Жана Аллах таала
адамдын тобо кылгандан сүйүнөт. Аллах таала адамдын тобосун каалайт. Адамдын күнөөсүнөн арылып жакшы болуусун Аллах таала каалайт дагы ошол менен бирге адам качан тобо кылса Аллах таала сүйүнөт. Жана бул сүйүнөт деген тууралуу мына карасак, пайгамбар салам хадисте айткан. Мына бир пенде дейт да, бир адам чөлдө жүрөт дейт. Мына чөлдө жүргөндө ошол төөсү бар болчу дейт. Төөсүнүн үстүндө баардык анан ошол суусундуктары, тамак ашы, баардык ошонун оокаттары болгон дейт. Жана чөлдө жүрүп анан төөсү андан качып кетет дейт. Төөсү качып кетет дагы, анан издейт. Тияка издеп, бияка издеп, анан таппай калып, анан болду, мен өлдүм экен деп үмүтүн үзүп, ошол жакта бир бактын астына, бир пальманын астына отуруп анан уктап кетет. Отурат дагы элестетиңерби мына. Төөсүн жоготуп алды. Төөсүнүн үстүндө баардык анын оокаттары бар эле. Төөсү андан качып кетти, анан таппай калды. Анан ошо бактын түбүнө отурду дагы, анан болду, мен өлдүм экен. Болду, мен өлдүм, мына болду, мен талаада калдым деп үмүтүн үзүп, анан уктап кетет дейт. Мына уктап кетип, анан ойгонсо, чочуп ойгонуп кетсе, мына жанында төөсү турган экен. Жанында төөсү, анын ооздугу дейт, мына хадисте дейт. Анын ооздугу ошол пальманын бутактарында оролуп калган экен. Анан тура калып, ойгонгондо тура калып туруп, ошол ооздугунан кармап, төөсүн кармап туруп, катуу сүйүнөт дейт. Мына катуу сүйүнгөндө минтип айтат: Аллахума анта абди ва ана роббук деп айтат. О Аллах, сен менин кулумсуң, мен сенин кудайыңмын, мен сенин роббиңмин деп айтылат. Субханаллах. Айтып карасак, ушунчалык катуу сүйүндү. Элестетиңерби кандай сүйүнүп атат ушул адам. Мына болду, мен өлдүм экен деп отурса, мына үмүтүн үзүп уктап кетсе, ойгоно калса жанында турат төөсү. Катуу сүйүнгөндөн эмне дейт? О Аллах дейт. Аллахума анта абди. О Аллах, сен менин кулумсуң. Ва ана роббук дейт. А мен сенин кудайыңмын деп айтылат. Не дейт пайгамбарым? Ахта амин шиддатил фарах дейт. Катуу сүйүнгөндүктөн дейт. Ошо катуу сүйүнгөндөн эмне жаңылып алды дейт. Жаңылышып айтып алды, каталашып айтып алды дейт. Мындан дагы биз шариатка эреже алабыз. Эгерде адам, кайсы бир адам катуу ачуулангандан же катуу ушундай сүйүнгөндөн бир капырлык сөздү айтып алган болсо, ал ошол менен ошол тууралуу жоопкерчилик тартпайт ал. Ал кечирилет. Ал актануусу болот ошол нерсе. Мына ушул катуу сүйүнгөндүктөн, мына бул пайгамбар бул хадисте эмнеге айтып берди бизге? Мына айтып жатат. Ушул катуу сүйүндү дейт. Мына ушул катуу сүйүнгөндү элестетик туурабы? Мына эмне дейт? Аллах таала дейт, мындан дагы катуу сүйүнөт дейт, качан пенде тобо кылган болсо дейт. Субханалла. Жанагы адамдын сүйүнгөнүн биз элестеттик да, элестетсек, ушунчалык катуу сүйүнгөндө жанагында куфрлук сөз айтып алып атат. Ошол адамдын биз сүйүнгөнүн түшүнгөн болсок, эмне дейт мына пайгамбар? Аллах таала андан да катуу сүйүнөт дейт, качан адам тобо кылган болсо дейт. Субханалла. Ошондой эмне керек? Биз тобого умтулушубуз керек. Аллах таала күтөт биздин тобо кылуубузду. Аллах таала бизди тобого багыттайт. Аллах таала биздин тобобузду кабыл алат, качан эгерде кеч болуп калып электе биз ошого умтулган болсок, ошого шашылган болсок. Жана Аллах таала биздин тобобузга катуу сүйүнөт. Жана ошондой эле бул хадис биздин ахли сунна вал жамааттын акыйдасына чоң далилдердин бири болуп эсептелет. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтты? Аллах таала андан катуу сүйүнөт деди. Аллах таала ошондой сүйүнөт. Ушул адам сыяктуу сүйүнөт деп айтуу бул адашуу. Минтип айткан болбойт. Бул деген мушаббихалардын адашуусу ком. Бул мушаббихалар Аллах тааланы бир кандай бир махлуктарга окшоштургандар, булар ошентип айтышат. Булар жок. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Аллах таала андан да катуу сүйүнөт дейт. Биз элестесек, мына бул жакта билишибиз керек. Аллах тааланын сүйүнүүсү бар. Анан ошондой эле адамдын сүйүнүүсү бар. Бирок Аллах тааланын сүйүнүүсү өзүнө ылайык, өзүнүн улуулугуна ылайык. Ал эми адамдын сүйүнүүсү өзүнө ылайык, өзүнө татыктуу. Мына ошондон пайгамбар салам айткан жок да, ушундай сыяктуу деп айткан жок. Эмне деди? Ушундан катуу сүйүнөт деди. Ошондой эле мына баардык эле башка сыпаттар, Аллах тааланын сыпаттары боюнча. Мисалы, Аллах таала эмне? Аллах таала көрөт. Аллах таала угат. Эми суроо, адам угабы? Адам көрөбү? Ооба, адам да угат, адам да көрөт. Эми суроо, адамдын көргөнү менен Аллахтын көргөнү окшошпу? Окшош эмес. Аллах таала өзүнүн улуу көрүүсү менен, кемчиликсиз көрүүсү менен, өзүнүн улуулугуна ылайык көрүү менен көрөт. Ал эми адам болсо өзүнүн кемчиликтигине ылайык, өзүнүн алсыздыгына ылайык көрүү менен көрөт. Ошондой эле угуу да ошондой. Мисалы, Аллах таала тирүүбү? Аллах таала тирүү. Эми адам тирүүбү? Адам дагы тирүү. Эми Аллах тирүү, адам тирүү деген деп айтсак эгерде биз, бул окшоштуруу болуп эсептелеби? Окшоштук эмес бул. Бул эмне деген маани? Бул мааниси эмне? Аллах таала тирүү деген мааниси Аллах тааланын өзүнүн затына ылайык тирүү менен жашоо менен тирүү. Анын тирүүсү, анын жашоосунун башы жок, аягы да жок. Эч кандай уйкуда үргүлөө да гана албайт. Эч кандай чарчабайт Аллах таала. Ва таваккал ал хаййл лади ла ямут дейт Аллах таала Куранда. Тирүү эч качан өлбөгөнгө тобокел кылың дейт. Тирүү эч качан өлбөгөнгө ошого таянгының дейт. Ал эми адамдын тирүүлүгү кандай? Адамдын тирүүлүгү, адамдын жашоосу анын өзүнүн алсыздыгына ылайык. Адамдын алсыздыгына ылайык. Адамдын жашоосу эмне менен коштолот? Оорулар менен коштолот. Анын башы бар, анын аягы бар. Ошондой эле уйку бар, үргүлөө бар, алсыздык бар. Демек эмне экен? Мына ошондой эле баардык ысым сыпаттар боюнча, Аллах тааланын баардык ысым сыпаттары боюнча. Мына Аллах таала көрөт десек, жана адам да көрөт дегенде бул окшоштуруу эмес. Мындан эмнени түшүнөбүз? Аллах таала өзүнө ылайык көрөт. Адам болсо өзүнө ылайык көрөт.
Ошондой эле Аллах Таала арштын үстүнө көтөрүлгөн деп. Аллах Таала канча мына Куранда 7 жерде Ар-Рахман ва арш истава дейт. Мээримдүү арштын үстүнө көтөрүлгөн дегенде бул эмне? Бул махлуктар көтөрүлгөндөбү? Жок, Аллахтын өзүнө ылайык көтөрүлгөн. Ошондой эле Аллах Таала Адам алейхиссаламды 2 колу менен жаратты дегенде, өз колу менен жараткан дегенде, бул эмнени түшүнөбүз? Аллах Тааланын өзүнө ылайык колу менен жаратты. Аллах Таала ылдыйк асманга акыркы түндүн 3-чү бөлүгүндө ылдыйк асманга түшөт дегенде кандай түшүнөт? Аллах Таала кандай түшүнөбүз муну? Кандай түшөт экен Аллах Таала? Аллах Таала өзүнө ылайык түшүү менен түшөт. Кыяматта важаа роббук дейт. Сенин Роббиң келет дейт. Аллах Таала кандай келет? Өзүнө ылайык келүү менен келет. Мына ушунун баарына биз ыйман келтирүүбүз биздики парз, биздики милдет. Мына ушул хадис жанагы биз айтып кеткен. Жанагы ошол пенде жана чөлдө төсүн жоготуп алган пенде мына ушул эрежени коюп бере турган биздин эң башкы далилдердин бири болуп эсептелет. Анткени айтып атпайбы? Бул пенде сүйүнөт дейт. Туурабы? Ошондой эле Аллах дагы сүйүнөт. Бирок анын пендени менен Аллах Тааланын сүйүүнүсү окшошпу? Окшош эмес. Эмне дейт? Аллах Таала андан катуу сүйүнөт дейт. Андан катуу. Ошондой эле эмне? Аллах Таала угат, адам дагы угат, бирок Аллах Тааланын угуусу өзүнүн улуулугуна ылайык. Аллах Таала көрөт, адам дагы көрөт. Бирок адамдын көрүүсү чектелген. Канча бир деңгээлге чейин көрө алат да андан ары көрө албайт. Аллах Тааланын көрүүсү бул баардык нерсени камтыйт. Мына ушундай эле эмне баардык сыпаттар тууралуу. Эми биздин өзүбүздүн темабызга кайтсак, эмне дедик? Мына адамдын жүрөгүнүн тазалануусу эмне аркылуу болот экен? Истигфар аркылуу болот. Истигфар аркылуу болот. Эми бул жакта билишибиз керек. Жүрөктүн оорулары бар. Жүрөктүн оорулары эки түрдүү болот. Жүрөктү булгай турган оорулар бул эки түрдүү болот. Биринчиси аль-мараду шубухат деп айтылат. Шубухат оорулары, шубухат. Экинчиси аль-мараду шахават, шахават оорулары. Шубухат оорулары деген мааниси эмне? Шубухат оорулары бул шек күмөндөр. Шек күмөн болгон оорулар жүрөктөгү. Адамдын жүрөгүндө бир кандайдыр бир дин тууралуу, Аллах Таала тууралуу, Аллах Тааланын дини тууралуу эмне кандайдыр бир шек күмөндөр болот. Ушул бул дагы жүрөктүн оорусу. Ошондой эле экинчи оорулардын түрү, жүрөктү буза турган оорулардын бири бул мараду шахават, адамдын каалоолору, бир күнөөлөргө жүрөгүн тартуусу, напсисин тартуусу күнөөлөргө. Бир кандай мисалы көздү сактай албайт, же бир кандай бир мисалы музыка угат, же мисалы бир спирт ичимдиктерге тартат адамды. Же ушак айтууга ушундай бир күнөөлөргө тартат. Бул шахават деп коет, шахават. Демек эмне оорулар эмне экен? Эки түрдүү болот. Биринчиси шек күмөндөр оорусу, экинчиси шахаваттар. Адамдын каалоосу, адамдын напсиси тарта турган жаман иштер. Ушул эки оору. Мына ушул эки нерсе жүрөктү булгай турат. Булгай турган күнөөлөр болот. Биринчиси шек күмөндөр бул экинчи күнөөгө караганда оорураак оорулар болуп эсептелет. Мына адамда эгерде бир күнөөлөр болгон болсо, ага караганда шек күмөн оорулары бул жүрөктү өтө таасир этет. Өтө оор бул жүрөк үчүн. Эми булардын бул эки нерсенен кантип дарыланат адам? Эгерде адамдын жүрөгүнө бир шек күмөн келип калса, шек келсе эмне кылат? Буну эмне аркылуу тазаланат? Эмне аркылуу муну дарылаш керек? Илим аркылуу. Илим алуу аркылуу, суроо аркылуу. Адам жүрөгүнө бир шек күмөн келди, эмне кылыш керек? Билген адамдан сураш керек. Ушундай бир мен шектенип жатам, ушундай бир нерсени угуп алдым. Ушундай мен катуу жүрөгүмдө ушундай бир оор нерсе болуп атат, ушундай мени ойлондуруп атат. Ушундай шайтан келип мага бир ой салып атат, васвас салып атат деп эмне кылыш керек? Адам чыдап жүрбөш керек. Анткени чыдап жүрө берсе бул жүрөгүндө бекемделип кала берет. Бекемделип кала берип, ошо көбөйүп адам адашып калышы мүмкүн. Анан жүрөгү оодарылып калышы мүмкүн тескери болуп. Ошондо эмне кылыш керек? Адамдын жүрөгүнө бир шек күмөн келдиби? Шектенип пайда болдубу? Шайтан бир васвас салдыбы? Эмне кылыш керек? Сөзсүз барып сураш керек. Илимдүү адамдан барып сурап, ушундай болуп атат. Эмне кылыш керек? Мунун жообу кандай динибизде? Мундан мынтип кантип айрылам деп, мына ушунтип кантип арылам бул нерседен деп сөзсүз сураш керек. Жүргөн болбойт. Ал эми экинчи жүрөктүн ооруларынан, шахаваттардан, адам ошо күнөөгө тартылуусунан, напсисин тартылуусунан кантип дарыланат адам? Сабырдуулук аркылуу. Мына жана көз сактай албай атат, же мисалы башка бир мисалы сөз тилин сактай албай атат, же дагы бир дене мүчөлөрүн сактай албай бир күнөөлөргө напсис тартып аткан болсо эмне кылыш керек? Адам сабыр кылыш керек. Аллахтан болгон соопко үмүт кылып эле, ихтисап кылып эле, Аллахтын сообуна үмүт кылып, мунун артынан мен муну таштасам сооп бар экен, муну кыла турган болсом мага бир күнөө болот экен, мага бир азап бар экен деген ушундай ишеним менен, бекем ишеним менен адам сабыр кылыш керек. Сабыр кылса эле бул оору кетип калат. Кичине эле сабыр кылып койсо, Аллахтан жардам сураса эле эмне бал тез эле кетип калат. Ал эми буга чейинки айтканбыз, оорураак күнөө деп айтпадыкпы? Эмне? Шек күмөндөр. Шек күмөн адамдын жүрөгүнө келе турган болсо, сабыр кылган болсо жардам бербейт бул нерсе. Адам тез сабыр кылып жүрбөш керек. Жүрөгүнө шек күмөн келе турган болсо, сөзсүз барып, тескерисинче шашылып барып, ушу билген адамдан сураш керек. Анткени сабыр кылып жүрө берсе бул ушу жүрөгүндө көбөйө берет ошол нерсе. Көбөйүп кийин адам адашып калышы мүмкүн. Субханалла. Мына биринчи демек адам ушул оорулардан тазаланат, жүрөгүн тазалайт, андан кийин гана жакшылык иштер менен анан кооздонот.
Биринчи эмне ла илаха дедик, Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок. Баардык ширктен адам баш тартат, капырлыктан баш тартат. Андан кийин иллаллах дейт, жана жалгыз Аллах сыйынуу татыктуу. Ушундай эле бул жакта эмне? Адам биринчи жүрөктө болгон оорулардан, күнөө иштерден тазаланат, андан кийин гана жакшылык иштер менен Аллах Таалага жакындата турган, Аллах Тааланын ыраазычылыгына алып келе турган соопчулук иштери менен адам кооздонот. Биз башында айткандай, адам биринчи кооз кийимди кийиштен мурда эмне кылат? Биринчи жуунуп тазаланыш керек. Жуунуп тазаланат дагы, андан кийин гана атыр себинип кооз кийимдерди кийет, туурабы? Тескери кылсачы биз эмне кылабыз? Мисалы адам деген эгерде ошол май колу болгон болсо, ошол кол майланыш кийимдери кирип болсо, ошонун үстүнө эле кооз кийимдерин кийип атыр себинип алса эмне дейсиз? Бул туура эмес дейсиз. Биринчи кооздонуштан мурда эмне кылыш керек? Тазаланыш керек деп айтып атасыз. Бул жакта да ушундай. Адам Аллахка ибадат кылуу менен кооздонуштан мурда биринчи тазаланыш керек күнөөлөрдөн. Ошо күнөөлөрдүн эң башында турган күнөө эмне? Бул ширк. Ширктен тазаланыш керек. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'анда айтат. Шайх бияқта аят келтирет. "Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха лама'ал мухсинин." Биздин жолдорубузда аракет кылып күрөшкөндөрдү дейт. Биздин жолдорубузда аракет кылгандарды дейт. Өздөрү аракет кылып, өздөрү умтулгандарды эмне дейт? Аларды биз сөзсүз өзүбүздүн жолдорубузга баштап коебуз. Өздөрү аракет кылат, анан дейт Аллах Таала биз аларды ошо өзүбүздүн жакшылык жолдорго аларды багыттап коебуз дейт. Аларды баштап коебуз ошол жакшы жолдорго. Айтат: "Ва инналлаха лама'ал мухсинин." Жана чынында Аллах сөзсүз жакшылык кылуучулар менен бирге. Жакшылык кылуучулар менен сөзсүз Аллах Таала алар менен бирге. Бул тууралуу дагы бул Ибн Таймия рахимахуллахтын айткан сөзү бар. "Фаттаскияду ва ин кана аслуха аннама вал баракату ва зиядатул хайр, фа иннама тахсулу би изалати шарр." Таския ошо жүрөктүн таза болуусу, жүрөктүн оңолуусу, негизинен бул жакшылыктарды көбөйтүү, ошо берекеттин, жакшылык иштердин көбөйүүсү, өсүп турушу болгон менен дейт. Бирок бул нерсеге бир гана жамандыктан тазалануу менен гана жетүү болот дейт. Фали хада сара тазакка би жами хада ва хада. Жана ушул эки нерсе аркылуу мына толук ошо жүрөк тазалоосуна ушул эки нерсе менен аркылуу аны гана адам жете алат дейт. Жана бул тууралуу мына алымдардын айткан сөзү да Абдурахман ас-Саади рахимахуллах муну айткан сөзү бар. Аллах Тааланын айткан сөзүн тафсир кылып атканда мынтип айтат. Аллах Тааланын айткан сөзү "Бариллаху юзакки ман яша" деген аят тууралуу. Тескеринче Аллах кимди кааласа тазалайт деген. Кимди кааласа таза кылып коет деген аят тууралуу. Аллах Тааланын ушул аят тууралуу мына Шейх ас-Саади мынтип айткан. Ай бил имани вал амали салих. Мааниси тазалайт деген. Оңдойт деген мааниси ыйман менен жана солих амалдар менен. Ыйман менен жана жакшылык, сооптуу амалдар менен. Анан мааниси бит тахалли анил ахлaqir радия ва тахалли бис сифатил жамила дейт. Мааниси дейт, жаман адеп ахлактан, жаман иштерден тазалануу дейт. Жана ошондой эле жакшылык, кооз сыпаттар менен кооздонуу дейт. Көрдүңөр, бул нерселер мына биз буга чейин ушу сабакта айтып жаткан нерсе, бул ошо алымдар муну айтып кеткен нерселер да. Демек, бул дагы хадистерде дагы келет. Дагы бир хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айткан: "Ва субханаллахи вал хамдулиллахи тамлаани ау тамлау ма байна самаи вал ард" деп айткан. Мына субханаллах деген сөз, анан альхамдулиллах деген сөз. Мына ушул эки нерсе, эки сөз мына. Субханаллах деп айтып жүрөсүз, анан альхамдулиллах. Мына ушул эки нерсе дагы дейт. Мына эки нерсе ушул биз айтып жаткан нерсеге далил да. Мына айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи бул эки зикир, ушул эки нерсе. Тамлаани дейт. Экөө кошулуп асман менен жердин ортосунда бардык нерсени ошону толтуруп кала турган ушундай соопчулук иш дейт да. Же болбосо өзөрү тамла ума байна самай валар. Же болбосо экөө кошулуп асман жерди толтурат. Же болбосо субханаллах өзүнчө бир толтурат асман менен жерди. Альхамдулилlah өзүнчө асман менен жерди толтуруп коет. Караса кандай улуу зикирлер, кандай гана улуу сөздөр. Эгерде адам ушул нерселерди айтып жүргөн болсо, эмне кыямат делесе, асман жерди толтура турган ушундай сооптор менен келип туруп, анан соопчулук, жакшылык иштер таразасына коюлат да. Мына ушул эки сөз эми айтып жатабыз, бул кандайча биздин темабызга далил. Субханаллах, анан альхамдулилlah. Субханаллах деген мааниси эмне? Аллах таза. Аллах аруу. Аллах Таала ар кандай кемчиликтерден, ар кандай жаман сыпаттардан, капырлар, мушриктер аны сыпаттаган ар кандай жамандык сыпат, кемчиликтерден эмне? Аллах Таала бардык нерседен аруу, таза деген сөз. Субханаллах, Аллах аруу, Аллах таза деген сөз. Бул эмне экен? Тазалануу, көрдүңөрбү? Тазалануу. Бул тазалануу, субханаллах. Эми вальхамдулилlah деген сөз, альхамдулилlah, Аллахка мактоолор. Эми эмнеге мактоолор? Аллах Тааланын улуу сыпаттары үчүн, Аллах Тааланын ушундай улуу кооз, көркөм, эң көркөм ысым сыпаттары үчүн, анын ошо иш аракеттери үчүн, эң сонун аны жараткан нерселери үчүн эмне? Аллах Таала ошол мактоого татыктуу деген сөз. Мына ушул субханаллах, альхамдулилlah дагы эмне? Жана биз айткан ат-тахлия, анан тахлия деген ошо эки нерсеге далил. Тазалануу жана кооздонууга. Демек мына бүгүнкү темабыз ушул болду. Демек эмнекен адам эгерде бир жакшы жүрөктүн тазалануусуна мына ушул эки нерсе аркылуу жетет. Биринчи адам күнөө иштерден тазаланыш керек, күнөө иштерди ташташ керек. Андан кийин гана жакшылык иштери менен кооздоnuш керек. Эми мунун эң башкысы нерсе, эң башкы нерсе мына бул таухидтин негизинде болот. Таухидтин негизинде. Эми таухид десе кандай мисалы? Адам
ла илаха иллаллахты мисалы кармангысы келген болсо, ла илаха мааниси мына ушул эки нерсе: тазалануу жана кооздонуу дедик. Муну ошону толук иш жүзүнө ашыргысы келген болсо, ал эми билишибиз керек. Ла илаха иллаллах толук иш жүзүнө ашырган адамдар булар эсепсиз жана азапсыз бешикке кирүүчүлөр болот. Ким ушул фазилетке жеткиси келген болсо, эмне керек? Мына тазаланыш керек жана кооздонуш керек. Тазаланыш керек деген мааниси эмне? Ширктен таза болуш керек. Ширктен, Аллахка шерик кошуудан, кандай гана ширктин түрү болбосун, ушунун баарысынан алыс болуш керек. Эми ширктен адам кантип таза болот? Бир гана ширкти үйрөнүү жолу менен. Анткени ширкти адам билбесе, ширк эмне экенин билбесе, кантип андан алыс болот? Ширкти адам үйрөнүү жолу менен ширктен таза болот. Ошондой эле Аллах Тааладан жардам сурап, Аллах Таала дуалары менен кайрылуу менен дагы адам ширктен таза болот. Анткени биз өзүбүз ал нерсеге жете албайбыз. Анткени мына буякта айтып атпайбы, Аллах Таала эмне дейт? Балиллаху язакки майяша. Тескерисинче Аллах кимди кааласа тазалайт. Кимди кааласа ширктен тазалайт, кимди кааласа жаман иштерден, жаман адабактыктан Аллах Таала тазалайт. Адам өзү таза болбойт. Аллах Таала аны тазалайт. Мына ошондо пайгамбар айткан сөзүн биз бирдагы сабактарда окуган болчубуз. Эмне дейт? Эгерде Аллах Таала болбосо дейт, биз туура жолдо болбойт элек дейт. Садака бере албайт да, намаз да окуй албайт элек дейт. Мына ошондой эле Аллах Таала болбосо биз ширктен таза боло албайбыз. Ширктен арыла албайбыз. Мына ошондон биз билишибиз керек. Мына ширкти үйрөнүшүбүз керек өзүбүз. Үйрөнөбүз да ошол менен бирге Аллахтан жардам сурайбыз. Ошондо анан эмне? Биз ширктен алыс боло алабыз. Мына ширкти адам таштагандан кийин эми ширк деген эмне? Аллахтан башка бирөөлөргө дуа менен кайрылуу, Аллахтан башка бирөөнү үмүт кылуу, Аллахтан башка бирөөлөргө тобокел кылуу, же болбосо тумарларды илүү, же болбосо бир кандай бутпарастарга сыйынуу, көз ачыктарга баруу, кабырларга сыйынуу, мазарларга сыйынуу, Аллахтан башка бирөөгө курмандык чалуу, башка бирөөлөргө рүкүү кылуу, сажда кылуу. Мисалы ушундай гана баардык ширктин түрлөрүнөн адам сак болуш керек, алыс болуш керек. Ушул менен тазалануу болот, ла илаха иллаллахтын тазалануусу болот. Анан кооздонуусу иллаллах бул эмне болот? Аллах Таала менен жүрөгүн байланып, Аллахка байланып, Аллах Таалага жалгыз өзүнө сыйынып, Аллах Тааладан үмүт кылып, Аллах Тааланын өзүнө тобокел кылып, баардык муктаждыгын Аллах Тааладан сурап, ушинтип анан эмне кооздонот. Биз билишибиз керек, тавхид деген бир эле ширкти таштаба деген нерсе эмес. Тавхид бул ширк кылба деген нерсе эмес. Тавхид бул ширк кылба, андан кийин Аллахка ибадат кыл деген нерсе. Ширк мына Аллахтан башка эч бир нерсе менен жүрөгүңдү байлаба. Жана ошондон кийин жалгыз Аллах менен жүрөгүңдү байла. Аллахтан башка эч бир нерседен үмүт кылба. Жалгыз Аллахтан үмүт кыл. Аллахтан башка эч бир нерседен сурама, дуа кылба. Жалгыз Аллахтан дуа кыл деген нерсе. Бир эле ширк кылба деген нерсе эмес. Ошо менен бирге Аллахтын өзүнө ибадат кыл деген нерсе. Ошо айтат го: "Ва ма якфур бит-тагути ва ю'мин биллах." Ким тагутка капыр болгон болсо, Аллахтан башка сыйына турган баардык нерседен, ширктен капыр болгон болсо, ширктен баш тарткан болсо, андан кийин эмне? "Ва ю'мин биллах." Жана Аллахка иман келтирген болсо, Аллахка иман келтирип, Аллахка ишенип, Аллах Таала менен жүрөгүн бекем байлаган болсо, эмне дейт? Факат истамсака бил урватил усқа дейт. Жана ал бекем тутканы кармаган экен, лан фи савамалаха дейт. Ал эч качан сынбаган дейт. Эми Аллах Тааладан сурайбыз, баардыгыбызды жамандык иштерден, жүрөктү буза турган баардык оорулардан, шахават ооруларынан, шубхат ооруларынан, шек күмөндөрдөн, ошондой эле напсибиз тарта турган баардык жамандык иштерден Аллах Таала бизди алыс кылган болсун. Ошондой эле жакшылык иштер менен, соопчулук иштер менен Аллах Таала жакында турган, Аллах Тааланын ыраазычылыгын алып келе турган жакшылык сыпаттар менен Аллах Таала бизди кооздогон болсун. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.